Касым Тыныстановдун өз мезгилинен кыйла алдыга озгон, улуту үчүн чын жүрөктөн күйгөн, илим менен көркөм чыгармачылыкта баа жеткис эмгектерди жасаган улуу инсан экендигинде талаш жок. Кыргыз жазма адабиятынын жана тил таануу илиминин баштоочуларынын бири болгон Илимпоз тууралуу сөз кылсак. Касым Тыныстанов 1901 жылы 10 сентябрда Кыргыз Республикасынын Ысык Көл облусунун Ысык Көл районунун Чырпыкты айылында дыйкандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Кыргыз Илимпозу тилчи, акын жана мамлекеттик ишмер. Латын алфавитинин негизинде кыргыз алфавитин негиздөөчүсү жана түзүүчүсү. Араб алфавитинин кыргыз тилине ылайыкташтыруу, араб алфавитин латынча, латынчаны орус алфавитине алмаштыруу иштерине катышкан. Улуттук тил илиминде, көркөм адабиятта, эл агартууда, саясатта өчпөс из калтырган инсан. Силер окуган Эне тили китебин алгач ким жазганын билесиңерби? Ал кыргыз элинин туңгуч илимпозу, Кыргызстандан чыккан биринчи профессор Касым Тыныстанов болгон. Азыркы улут адабиятын, тил илимин, журналистикасын негиздеген, кыргыз алфавитин түзгөн, акын, прозачы, драматург, адабиятчы жана коомдук ишмер катары таанылган. Анын ишке болгон жөндөмү эң мыкты болгон. 23 жашында алгачкы атылуу окуу китебин 1 айдын ичинде жазып бүтүргөн. Бирок ал 37 жыл гана өмүр сүргөн. Эл душманы деген жалган жалаа менен 1937 жылы камалып, 1938 жылы атылып кеткен. Ушундан улам анын аты далай жылдарга айтылбай, эмгектери пайдаланылбай келген. Кээ бир маалыматтар боюнча атасы эскиче кат тааныган адам болгон. Ошондуктан баласын билимдүү кылууга көп аракет кылган. Орус, кыргыз, өзбек тилинде мектептерден билим алып, 1916 жылы көтөрүлүштөн улам ал окуусун толук бүтүрө албай калган. 1913-1914 жылдары Сазановка, азыркы Ананьево кыштагында мусулман мектебинде окуган. 1914-1916 жылдары азыркы Ысык Көл облусунун Каракол шаарында орус түзем мектебинде билим алган. 1916 жылы кандуу өркүндө Кытайга ата-энеси менен кошо качкан. 1917 жылы Октябрь революциясы жеңгенде кайра туулуп өскөн жерине кайткан. Ал билим алуу үчүн Алматыга жөө кеткен деген кептер бар. 1919-1924 жылдары Алматыдан атайын жолдомо алып, Ташкент шаарына келип, Казак-кыргыз агартуу мектебинен билим алат. Ал бүткүл өмүрүн кыргыз элинин адабиятын, маданиятын, илим-билимин жогорулатууга арнаган. 1924 жылдары эң алгачкы Хрестоматия китебин чыгарган. 1924-25 жылдары Түркстан Республикасынын Академиялык борборунда Кыргыз облустук бөлүмүнүн катчысы, анын төрагасы, биринчи Кыргыз Эркинтоо гезитинин редактору, Алаш партиясынын Пишпектеги филиалынын түзүүчүсү болот. Кыргыз БААКтын мүчөсү, 1926-1930 жылдары Кыргыз АССРнын эл агартуу комиссары болуп эмгектенген. 1930-1937 жылдары Кыргыз маданият жана курулуш институтунда илимий ишмер, кийинчерээк анын директору болот. 1932 жылы КМПнын доценти, ошондой эле 1936 жылы профессор болот. Кыргыз орфографиясынын башкы принциптерин иштеп чыгып, кыргыз тилинин негизги туңгуч окуу куралдарын, эне тилибиз, тил сабагы, чоңдор үчүн алипе, биздин тил, кыргыз тилинин морфологиясы, кыргыз тилинин синтаксиси, кыргыз тилинин терминологиялык сөздүгүн түзгөн. 1937 жылы Социал Туран партиясынын мүчөсү деген күнөө менен камалып, 1938 жылы атууга кетет. 1958 жылы акталып, 1960 жылы айыбы биротоло жокко чыгарылган. 1988 жылы эл талабы аркылуу чыгармачыл инсан катары бааланган.
Касым Тыныстанов кыргыз коомчулугуна жетекчи катарында зор эмгек сиңирген. Өмүрүнүн ишмердүүлүгүндө төмөндөгүдөй кесиптерде эмгектенген. Кыргыз илимий комиссиясынын жетекчиси, Кыргыз АССР эл агартуу комиссариатынын комиссары, Иркинтоо газетасынын редактору, Жаңы алфавит коомунун достору уюмунун башчысы, Жаңы кыргыз алфавитинин борбордук комитетинин жетекчиси, Жаңы маданият жолунда журналынын редактору, Маданий курулуш илим изилдөө институтунун улуу илимий кызматкери болуп, кыргыз элине эмгек кылган. Маданий ишмер катарында музыкалык фольклорчуларды Кыргызстанга чакырып, залкар комузчулар Токтогул, Карамолдо, Мураталы аталарыбыздын чыгармаларын жаздырган. Манастын алгачкы китебинин басылып чыгышына, анын орусча которулушуна да салым кошкон деген маалыматтар бар. Кыргыз тарыхына салым кошуу максатында орус түркологу Василий Владимирович Бартольду жана музей уюштуруу үчүн этнограф Саул Менделеевич Абрамзонду Кыргызстанга чакырган. Биздин маданиятыбыз жаңы маданият болмок. Мунун жаңылыгы ушул биздин маданиятыбыздын жалчылардын талабынан негизделмек. Биздин маданият келечекте жалпы адам баласынын маданияты болмок. Тыныстанов жаш кезинен эле ыр чыгарган. Касым ырлар жыйнак китеби, ал китепке Жаңыл Мырза поэмасы кирип, андан тышкары алгачкы котормосу да 1925-жылы Москвадан кыргыз тилине басылып чыккан. Котормолору Интернационал, Иван Андреевич Крыловдун Ийнелик менен кумурскасы, Авам маршы, Кайрат, Жаш аскер сыяктуу ырларды кыргызча которуп, өзүнүн Өзгөрүш аттуу ырлар жыйнак китебине киргизген. Балдарга арналган бир нече ырлары, аңгемелери бар. Анын Көл боюнда аңгемеси Казакстан журналында басылган. Касым атабыз драматург катарында белгилүү. Ал кыргыз драмасын бийик деңгээлге көтөрүү максатында Академия кечелери аттуу драманы койгон. Дал ушул драма коюлган соң Тыныстановдун аркасынан түрдүү айыптоолор башталып, академиялык кече тууралуу жана академиялык кеченин тыянагы аттуу макалаларына Касымга карата сындар айтылып, улутчул, эл душманы, байчыл деп айыпталып, өмүрү ушундан улам трагедиялуу аяктайт. Анын жайлоо чыгармасынан күзгүдөй мөлтүрөгөн тунук булак, сай-сайдан үн алышып түшкөн туйлап, ырырдап 90 түрдү күүгө салса, үнүңөн танасыңбы турсаң тыңшап. Килемдей түрдү чөптүн гүлү аралаш, үстүндө малы жатса адашып баш, саргарып сан жылдардай күткөн жыргал, көзүңө көрүнбөйбү элес булас. Мындагы айран кыңмыз кем эмеспи, булактай агып жаткан кен эмеспи, дүркүрөп төрт түлүгүң өсүп турса, кең жайлоо жанга жыргал жер эмеспи. Касым менен жубайы Турдубүнүн 2 уул 1 кызы болгон. Улуу баласы Теңдик улуу ата мекендик согушка катышып, жар аттан улам каза болгон. Кызы Бирлик жана кичүү уулу Эркин врач болгон. Касым Тыныстанов атындагы атайын көчө, мектеп, китепкана, университет, Кыргыз Республикасынын илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыгы бар. Бишкек Каракол шаарында Чырпыкты айылында эстеликтер тургузулган. Чырпыкты айылында анын адабий этнографиялык музейи уюштурулган. Кыргыз сомунун 1994-жылкы үлгүсүндөгү 10 сом номиналындагы валютасында сүрөтү түшүрүлгөн. Ал 2008-жылга чейин айланууда болгон. Касым өзүнө эстелик тургузуп кетти. Ал эстелик кыргыз эли канча өмүр сүрсө, ал дагы ошончо өмүр сүрөт.